На линию. Ассаламу алейкум, жигиттер, тугандар. Саат, как обычно, 11-ден 40 минут өттү. Биринчи заказды алып атам. Земляной вал 1.81 коэффициент менен. Так, земляной вал Курский вокзал жакпы бул? Метро Чкаловская, Курский вокзал. Жумушка чыктым кайра эле. Ночь. Бүгүн вторник. Канчасы 26-сы, 25-нен 26-сына караган түн. Так что коэффициенттер жакшы эле күйүп атыптыр. Жумушта жылыш бар. Анан кийин жумуш жок. Вообще слабый болуп атат деген адамдарга кичине бир обратный сторонасын көрсөтүп көрөйүн деген аракет кылып көрөйүн. Тариф эконом. Эгерде кимде ким не деген сөз бұл? Кимде ким деген. Элден угуп эле ушул сөздү кайталай бергенде эле туура эмес да. Эгерде кимде ким. Что вообще өзүмө да жаккан жок бул сөзчү. Эгерде ким мени тааныбаса, менин атым Арген болот. Каналдын названиясы Табелов. Табелов бул менин фамилиям. Табелов Арген. Анан көптөрүн менин фамилияма тили келбейт да. Көчөдөн деле кээ бирлер таанып Табилов, кимелең деген. Атак мындай эметсеңер оңой эле, Табелов. Ошол каналдын автору болом. Ошондуктан бүгүн чогуу иштейбиз, настроение боевой. Охота нормально башталат деген ойдомун. Азыр биринчи заказ эле подвать этип Люберцага кетип берип эсечи. Ошондуктан кетип көрөбүз. Да, пожалуйста. До свидания. 26 минута биринчи заказ. Люберцага эмес, бирок Реутовка. 986 рубльга. Так, Яндекс поддержкадан сообщение келиптир. Эмне дейт экен? Ана көрөлүчү чат. Это хорошая новость. Большое спасибо, что вы помогли вернуть забытую вещь. Хочу сделать ваш день приятнее, поэтому предлагаю проверить профиль. Там вас ждет промокод дейт. Приоритетке берип койсоң көтөрүп эле чабам деп кой, ишенип кой. Так. Промокод на 3 часа со снежной комиссией. Нормально. Мурдакы видеодо айтып атпадым беле? Эмесин кошелегин унутуп калыптыр депчи. Ошого жазгам. Промокодду айдады го жөн аркасынан. Арбат эми Арбаттан кандай заказ алып кетебиз? Арбаттын жегин баарын жаап салыптыр. Эмеге байланыштуу жаап салса керек, по-моему. Жакында парад, шмараттын баары болот да. Репетициянын баары. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Да, пожалуйста. Михуха Маклая. Университет бар го международный общагасы менен. Ошол жака алып келдим. Алып келип тур эле кайра ушул жактан заказ алдым. Каяка барат экен көрөлүчү. Академика Волгина дейт. Бул жанында эле да. Жалаң наличка заказдар. Кайсыл жакта жүрөт эми көрөлү. Точканы болсо бул жака коюп коюптур. 682 рубльга келдим. Канчанчы заказ болуп калды ошондо? 3-чү заказ экен. 3-чү заказ 682 рубль. Азыр 4-чүсүн алдым. Так. Алло. Здравствуйте, я рядом Рудена. Можно идти сюда? Где? Руден. Ждем кого-то? Сейчас подожди, отправляю вам. Можно здесь написать ваш номер?
Всего доброго. Уф, жаман жишманский цена болуп кетти го. Бул 408 рубль. 408 рубль. Айла жок. Домойду күйүз койгом да ошон үчүн эле ушундай заказ берип койду. А так центрде дагы эле коэффициент бар го, дагы эле саат 3:30 болуп атат. Бирок азыркы заказды эле коэффициентпен алгам да. Бирок арзан. Айла жок. 6 заказ кылдым. 6 заказ. Суммасын пока айтпай эле турайын, Нормально иштеп коюп турмун, Нормально эле. Шүгүр, жакшы эле. Отура калып 1 саат монтаж кылып салыш керек болуп атат да видеомчу. Бирок иштеш керек да болуп атат. 3 километр 8 минутта. Ичине салонду проветривать этпесе, азыркы жигит чуркаганбы, жаман тердеп кетиптир да. Туугандар, эгерде таксопарк издеп жүрсөңөр билесиңер, мен өзүмдүн паркым бар, жана ошондой эле пилот такси бар. Пилот таксиге Табелов Май деген промокод менен кошулсаңар, 1 ай ичи 1% комиссия болот. Ошондуктан номерлердин баары комментарийде, описанияда бар. Болбосо мен паркым боюнча номерлер ал дагы бар. Чыкса эч ким кыйнамай жок. Ар ким каалаган паркына кошулат дегендей, кимге кайсы условия жакса ошол паркка иштей бергиле. Таксим ар эмесчи, бери эмес кылып коюп коюптур да машинанчы. Биз азыр деген стоянка таксиге киребиз. Saat 4:45 болду. Где-то 1 сааттай отурдум, видеону монтировать этипчи, монтаж кылып. Как раз мен видео монтаж кылып аткандайым до конца бүтө электим, бирок основной частьтарын бүтүп койдум. Коэффициент прям жаркырап күйгөндөн чыдабай кетип уже чыктым кайра жумушкачы. 1.93 менен коэффициент 1.93 менен заказ алдым. Бул бара турган жер аз Волгоградкада, Симферопольский проспект дейт. Нормально. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. 14 минута аркасынан эле кайра 1.94 менен. Так, 15 минута оплата картой 600 рубль. Нормально. Спасибо за поездку. Заказ Аркасынан эле 1.94 менен кайсыл жакка барат болду экен. Москвада коэффициент жаркырайт. Ночко өтөсүңөр го дейм по-любому, я. Жакында парад, репетиция, пробкалар башталат, конкретный жолдордун баарын ремонт кыла баштайт. Ошол убакта элдин баары ночко секиресиңер да менин коллегам болсуңар. Давай чалышабыз. Так, жигиттер, Одинцовага келдим. Эме жактан. Кашырка жакта вокзал бар го, бир непонятный автобустар келген. Ошол жактан Одинцовага келип, азыр Одинцовадан Казанский вокзалга 1.27 коэффициент менен заказ алдым. 52 минута 33 километр көрсөтүп атат. Канча берет? 1,5 миң береби? Же 1200 берип койбу. 1,5 миң навряд ли. 1227 рубль берет болуш керек. Казанский вокзал. Жаман ошибка заказды алып отурмун. Бирок Одинцовада болчумун да айла жок, алганга туура келди. Город кайнап туруп. Айла жок, буйруганы. Ар кимдин өзүнүн рызкысы дейт го. Бирок лужалар так себе. Пока мо жан жап атканда заказдарды ташып алыш керек да. Saat 7'den 57 minut öttü, 8 болуп калыптыр.
чыгып коэффициент жака кирип туруп заказ алайын. Айырмасы жокпу? Айырмасы жок. Буйруган. Здравствуйте. Да, пожалуйста. До свидания. 580 рубль 24 минута аркасынан эле заказ алгам. Коэффициент 2.62 менен. 2.62 менен Свободный проспект. И так үй жака кетейин деп атканда, блин. Үй жака берет го заказды. 2.62 коэффициент менен канча болот экен бул эми? Как минимум 1000 да, 2600 берсе алабы. Ой, деп. Бул жерде Falcon менен өпкөмдү үзүп атат го дейм. Жаңылбасам. Ошон үчүн биз азыр тетиги жеңге кирип кетебиз да. Здравствуйте. Роза гүлү болуп кетти го бияга. Жамма мощный заказ алып келдим. Мощь такого, прям мощь да. Бул заказды көргөн адам да карманда, көрбөгөн адам да карманда. 36 минута 1843 рубль. Так, жигиттер, жумушту бүтүрүп атам. Үй жака келип калдым. Итокторун чыгарып берип коюн, отчет берип коюн силерге. Кечинде 12-де баштагам, өзүңөр билесиңер. 11:57-де ушундайда биринчи заказды алгам. Азыр 9:40 болуп атат. 9:40да бүтүрүп атам. Үйгө жеткиче 10 болсун деп коелу. Бирок ортодон 1 саат монтаж кылып отурдум. Мейлим машинага отургандан баштап машинадан түшкөнгө чейин эсептелип турабы. Жумушка чыктым деп, кайра үйгө кирдим деп кирип атпайсызбы? Ошондо саат 10-до да кирдим деп коеюн. Ошондо ровно 12 саат жумушта жүрдүм. Линияда эмес, 10 саат жумушта жүрдүм. Убакытты кетирдим 10 саат жумушка. Ошондо азыр 12ден кийин заработок 7959 рубль. 12ге чейин 800 рубль. 800 бирдеке рубль болушуна грубо 8800 рубль болуптур. Ооба. 8800 рубль 10 сааттын ичинде. 10 сааттык охотада 8800 коюн атып турбуз. Заказдын количествосын айтып коюнбу? Алдагы негизгилерге кызык болот да. Бүгүн азыраак болду, анткени коэффициент жакшы күйүп берди. Бүгүн заказдын количествосы 14 заказ. Ар жакта 1 заказ, 15 заказ болот. Общий кече күнү болсо 18 заказ кылып турмун. Нормально, вроде нормально го дейм, Главное ушундай тажап кетпегендей болуп, көчүгө оруп кеткенге чейин иштебей, стабильно күнүнө 10 саат, 12 сааттан иштеп койсок нормально болот. Негизи дайыр жолу кайталап коюн, 12 саат, негизи стабильно 12 саат иштечүмүн. Азыр жанакы парктын жумуштары менен жүрүп калып атам. Баягы кайра келип үйгө жаткыча кеч чыккан себеби да ошондон. Үйгө келип жатып токтоп туруп жумушка чыккыча 12 болуп кетип атат. Ошентсе деле Кудайга шүгүр 8800 болсо дагы. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин салам алейкум. Ушундай кыска нуска видеолор болуп атат. Чисто рабочий процессти тартып атам. Көптөрүнө кызык болуп атат ушул моменттер. Анткени аякка видеолор баягы выкуп, аренда, ошол сыяктуу видеолор болуп кетти. Кийинки видеолор жалаң жумуш боюнча. Дайыр жол, ассаламу алейкум. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин